Быйыл сарымсактын наркы төмөн болуп, дыйкандар жана сатуучулар кирешенин аздыгынан зыян тартышууда. Алардын катарында бир канча жылдан бери соодагер болуп эмгектенген Токтогул Сулайманов да бар. Айтымында баа туруктуу болбой, кымбат алып алган товарларын артына саткан учурлар быйыл көп. Былтырымыз ушулар 350-400ге чыгып кеткен эле. Саат малындачы. Быйыл мына 60-70ден сатылабыз, 50ден 40дан берип атабыз. Бул эми базарда баа жок товар болсо, ошол товар көтөрүлүп кетет. Кайсы товар көбөйүп кетсе, арзандап кетет. Бул базардын несі шарты ушундай да. Ал эми коондун баасы бир жума мурун 300 сомдон 350 сомго чейин кескин көтөрүлүп кеткен. Ага Курманайт майрамы таасирин тийгизген дешет сатуучулар. Себеби мына Өзбекстан эгемендүүлүк болуп, посттор жаап койду да. Ошонун эмесинен кичине кымбаттады коо. Азыр эми мына айттан кийин кайра изге түшө баштап калды. Эми күндөн кичине арзандай болот да карасам. Бул коон Өзбекстандан келет. Биздин коондар башка коон чыгат. Бизде пишпейт, бизде ушта. Өлкө аймагындагы каралбай калган жүзүм бактарынын кесепетинен Ош, Жалал-Абад шаарларынын базарындагы жүзүм коңшу мамлекеттерден алынат. Тажик тарап каалаган сумманы койсо да биздин соодагерлер алууга муктаж. Күнүмдүк алып сатуучу товар болгон үчүн шашпай өз наркына чыгара сатууга болбой, зыян тартып жатабыз дешет алар. Тажикстанга кирип силер бияктан жүзүм биздикиликтер алып келет, бүт зыянга. Только Тажикстанга иштеп атат биякта кыргыздардын баарычы. Чындыгында канчалаган акчанын баары Тажикстанга кирип атат. Бул жактакылар бүт Тажикстанда. Эгер бизде өзүбүздө ушул нерселерди өстүргөн болсок, мисалы жерлерибиз канча бар, туурабы? Жүзүм бактарыбыз толтура турат, каралбайт. Мисалы Баткенде канчалаган сотик деген жүзүмдөр турат. Суусу жок. Ар жак бер жак көпчүлүк жерлерге суу жетпейт. Ошол жерлерге суу жеткен болсо, бүт жүзүм өзүбүзгө жетиштүү болот Кыргызстанга. Сырттан келген импорттордун кесепетинен биздеги дыйкандар өз товарларын жакшы баада сата албай жатышат дейт адистер. Аймактагы дыйкандардын жана соодагерлердин мындай нааразычылыгы ички дүң продукциянын төмөндөшүнө шарт түзүшү мүмкүн. Арзан продукция сырттан импорттолуп келе бере турган болсо, анда биздин дыйкандарда айыл чарба менен алектенүүгө эч кандай кызыкчылык калбайт. Себеби алар өстүргөн продукциясы кымбат болсо, конкуренция атаандаштыкка туруштук бере албаса, пайда таба албаса, анда алар көп жерлер иштетилбей калышы мүмкүн. Ошондуктан алар айыл чарбасын таштап башка бир тармакка ооп кетиши мүмкүн. Базар баасындагы мындай туруксуздукту көзөмөлдөө үчүн монополияга каршы күрөшүү кызматы түзүлгөн. Бирок аталган кызматтын аймактагы өкүлчүлүгү маселени алар карабай тургандыгын билдиришти. Облус жетекчилиги да моюнуна алган жок. Сирепчилер болсо мамлекеттик мекеме катары атылган ишканалар тиешелүү иш-аракеттерди көрүшү керек эле дешет. Мамлекеттик атайын орган бар. Бул конкуренцияны өнүктүрүү жана монополияга каршы саясатты жүргүзүүчү мамлекеттик комитет бар. Ошол комитет өзүнүн ишин алып барыш керек. Жерлерде эмне үчүн баалар көтөрүлгөн учурда гана барып ошол жерде баягы алардын мындай себептери менен эмес, көпчүлүк учурда биз алардын кесепеттери менен иштешип калып атабыз да. Ошон үчүн биз алдын алышыбыз керек. Коңшу мамлекеттерден күнүнө 70 тоннанын тегерегинде жүзүм импорттолсо, 10 000 даанадай коон алынып келинет. Андан сырткарда бир нече жашылчалар импорттолот. Бирок көп учурда алардын сапатын тастыктоочу документтер сатуучулар тарабынан көрсөтүлө бербейт. Чынарбек Алипбеков, Шахрух Иминжанов, Ош Бирим жаңылыктары.